Assalamu alaikum, hurmatlı bizning görücüler. Biz Karasu'dayız. Karasu şehrinde. Bu Borborduk Lenin köşesi. Sizler altıda, benim aldımda Labo yük taşıucu unaсын көріп атасыздар. Бұл унада жөнөкөй товар емес, жүк емес, курулуш материал емес, кадимки биз базардан сатып алып жеген эт баратат. Жаңылык, урматтуу Москва шаарында эмгектенип жүргөн мекендештер, ар күнү арзан баада салууну жумшак, телевизор, Wi-Fi интернет менен жабдылган автоунаалар Москвадан Казакстан чек арасына каттоодо. Көп жылдан бери айдоочулук кызматты көрсөтүп, элдин батасын алып, жумшак мамиле менен кызмат кылган кыргыз жигиттери жолдо ар кандай жагдайларга жардам берүүгө, узун жолду кыскартып, көңүлдүү жана өз убагында алып барып келүүгө толук шарт түзүп берет. Ар дайым жолуңуздар шыдыр болсун. Кара буканын эти экен, же уйдун кыскасы. Айтайын дегеним, мындай бир санитардык талаптарга жооп бербей, ушундай өзүм билемдик менен эле ушинтип ташып бара берсе боло береби, же ушундай эле жеп көнүп жүрөбүзбү билбейм го, бирок негизи ар бир нерсенин өзүнүн эрежеси, ар бир нерсенин өзүнүн мындай бир жол жобосу болуш керек, талаптары болуш керек. Ошондуктан жанагы биз ушул касаптарга лицензия берген, аларды көзөмөлдөгөн, эт сатуучу дүкөндөрдү караган санитардык эпидемиологиялык станция дейбизби, ошого тиешелүү кызматтар, ветеринардык көзөмөл кызматы, ошого нерселерди карап койсоңуздар. Бул жаңылык эмес, албетте. Мен сиздерди деле биз деле биринчи жолу көрүп аткан жокпуз бул нерсени. Бул мурдатан эле болуп келе аткан нерсе. Дайым эле ушинтип этти алып жеп жүрөбүз, бирок бул канчалык деңгээлде мындай ден соолукка зыяны жок, канчалык деңгээлде коопсуз, ушул нерсени биз билбейбиз. Ачык абада, ушунча кышта унаалардын түтүнүнө ышталып, чаңга ышталып, мына ачык эле лабого жөн эле жүктөп, үстүнө жука бир материал менен жаап алып кетип атат да, көрөсүздөр. Анан кийин эми билбейм, бул ушундай этти көргөндөн кийин базардан эт алгың деле келбей калат негизичи. Өзүнчө жабык баягындай будка, лаболор бар, ошондой менен ташыса эми жакшы болмок. Негизи мен ушул нерсени айтат элем, туура эмес. Туура эмес. Үстүндөгү жапкан материал деле бир кир. Көрүп турасыздар, үстүлөрү чаң болуп турат. Мына кетти, базарга кирип кетти. Эми азыр алып барат. Анан бизге сатат. Килограммын 530 сомдон уйдун этин. Койдун эти болсо 600 сом, 580 сом. Не деш керек анан?